Өлкөдө мамлекеттик кызматка кадрларды тандоо кылдатуу менен жүргүзүлүп жатат. Жакында эле аким, мэр жана айыл өкмөттөрдү психомультиметр аппаратынын тестин өткөрүшкөн. Эмне керек? Адам жумуш ордунда арак ичеби, же болбосо наркотик чегеби, же уурулук кылабы, же бир ошол иштеген жерден купуя сырды бир жака жеткиреби, криминалдык чөйрөлөр менен байланышы барбы криминал менен, же болбосо мурун соттолуп, анан анысын алдырып коюп, анан кызматка келгендер бар да, ошолорду да биз аныктайбыз. Бул жыйынтык алардын мындан ары иштешине бир таасири барбы? Таасир тийиши мүмкүн. Азыр канча айыл өкмөт, канча мэрди текшердиңиздер? Биз общий 320. Мага суроо берип коюңуз. Өлкөдө мамлекеттик кызматка кадрларды тандоо кылдатуу менен жүргүзүлүп жатат. Жакында эле аким, мэр жана айыл өкмөттөрдү психомультиметр аппаратынын тестин өткөрүшкөн. Буга чейин полиграфта дагы тест жүргүзүлгөн. Биз ушулар туурасында сиздерге айтып беребиз. Сиздер Эркин Тоо ГЭС-ин YouTube каналын көрүп жатасыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Бул деген мультипсихометр деп коет. Бул адамдын психологиялык портрет көрсөтө турган аппарат. Акыркы мезгилдерде ушул аппаратты колдонуп жатасыздар, акимдердин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлердин психотиптерин текшерет экенсиздер да, Психотиптерин текшерип, пилотный проект менен башында аким, мэрлерди жана айыл өкмөт башчыларын баардыгын. Азыр канча айыл өкмөт, канча мэрди текшердиңиздер? Биз общий 320. Жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыктардын баардыгын десем ачык айта албайбыз, бирок баардыгын администрацияга жөнөткөнбүз. Администрация президентке жөнөткөнбүз. Бул жыйынтык алардын мындан ары иштешине таасири барбы? Таасир тийиши мүмкүн. Анткени ал жерде адамдын психологиялык портрети болот да. Кандай жетекчи боло алат, кайсы жерден өзүн кайра окуунун немеси менен көтөрүш керек деген. Кайсыл жагы күчтүү, кайсыл тарабы мындай алсыз, ошолорду да аныктайбы, психотиптен тышкары ошолорду дагы аныктайт. Бул аппарат негизи методикалар ар кандай болот. Бул тестти психолог өткөрөт, атайын дайындалган психолог. Анан ошол психолог өзү методикаларын тандайт. Кайсы методика менен текшерет. Биз аким, мэрлерди, айыл өкмөт башчыларын 3 методика менен өткөргөнбүз. Алар атайын жетектөөчү кызматтарда иштеген адамдар үчүн түзүлгөн методикалар да. Ошонун жыйынтыктарын баардыгын биз президенттин администрациясына жөнөткөнбүз. Мисалы үчүн кандай суроолор берет? 1-2-3 сурооду айтып кетсеңиз. Ар кандай суроолор болушу мүмкүн. Бул деген психологический тест, буга атайын даярдык кереги жок, мыйзамдарды окуп кереги жок. Бул жөн эле мисалы адамдын, допустим, аппетити боюнча, сиздин аппетитиңиз кандай дегенде эле жөнөкөй эле суроолор келет. Бирок методикасына жараша кээ бир суроолор башка интерпретация менен кайталанып келет. Анан ошол суроонун баардыгына туура жооп берсе, бул аппарат өзүнчө бир жыйынтык берет да. Эгер бирөөнө жакшы аппетитим, бир жактан аппетитим жаман деп жооп берип койсо, анда бул дагы тест учурунда адам калпайтты деп көрсөтөт да. Анткени бир эле суроого, бир эле методикада бир жерден ооба деп жооп берди, бир жерден жок деп жооп берди деп көрсөтөт. Бул биздин кадрдык резервдин мындай мыктыланышына алып келет экенде, жакшырышына алып келет экенде. То есть адамдар ар кандай болот. Жакшы адам болсо дагы, бирок ал жаман жетекчи болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерден бул дополнительный адамдын ички профессионалдык касиеттерин. Дагы кандай мындай алдыңыздарда пландар бар? Пландар эми буйруса бул мамлекеттик кызматкер жана муниципалдык кызматкерлердин баардыгы ушул аппараттан өтсө, жетекчиге кийин ошо резервден алып дайындаганга жеңил болот. Ал жерде жазылабы ушул аппараттар өткөн жыйынтыктары жазылып турат, кадрлык резервде. Бул көчмө аппаратпы? Же баары ушул жерге кириш керекпи? Жок, бул дагы көчмө аппарат. Бул эки түрлүү өтсө болот.
адам өзү келип компьютерден кнопкаларды басып өтсе болот же бланк ичине өткөрсө болот. Бланк бул группага бөлүнөт. Атайын бланк чыгарып туруп ошол бланкты таратып беребиз. Адамдар белгилейт өзүлөрүнүн жоопторун, анан ошону кайра ушул аппарат аркылуу өткөрүп туруп жообун өзү автоматически чыгарып берет. Суроолорду ким түзөт? Суроолор атайын методика бар. Ал методика биз бул аппаратты Россиядан сатып алганбыз. Ал ошол российский уже мындай көп сыноодон өткөн методикалар да, ошолорду атайын тандап алганбыз. Мындай методикалар вооруженный силы, мисалы, милиция кызматкерлеринде, курал көтөргөн кызматкерлерге катары пайдаланылат. Бул биздин жаңыланууга аябай жакшы мындай шарт түзгөн аппарат экен. Ошон үчүн биздин жетекчибиз атынан, Кудайберген Базарбаевдин атынан атайын ушундай демилге көтөрүлүп, ушундай 2 аппарат алынган. Азыр ушул пилоттук режимде кирип атат. Эми буюрса администрация аны жактырса, кийин жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлерге, муниципалдык кызматкерлерге катары тоже колдонуп, как дополнительный тест катары кирет деп ойлойбуз. Биз азыр сиздер менен полиграф аппаратты көрөбүз. Бул аппарат бизде 2013-жылдан баштап колдонуп келатат. Бул аппарат жөнөкөй тил менен айтканда детектор лжи деп коет, калп детектору. Бул детектордон өз убагында жетекчилер конкурс учурунда ушундай тесттен өтүшчү. Азыр резервтерге болгондуктан конкурстар азыр бул колдонулбайт. Мен отуруп көрсөм болобу? Болот. Отурусуп азыр сиздерди бир сыйра. Бул калп сүйлөп атканды же чын сүйлөп атканды аныктай алат да, Ооба, ушул аппарат. Мен азыр адиске берейин. Бул адистерди, датчиктердин баардыгын кийгизип, тест кандай тартипте өтөт, ошону бир сыйра түшүндүрүп коебуз. Бул тесттен өтүш үчүн сиздер канча суроо бересиздер? Канча убакытка созулат тест? Созулчу. Мурда колдончу турбайсыздарбы? Азыр деле кез-кезде пайдаланабыз келишимдер боюнча. Негизи тестте темага жараша да. Мисалы үчүн жумуш берүүчү адамдын эмнеси кызыктырат? Жумушка алып аткан адамды эмне кызыктырат да? Өткөн турмушунда биографиясындагы нерселерби же адамдын вредный привычкалар деп коет, ошондойлорбу же бир кандайдыр бир уурулук же болбосо мурунку кызматтарда кандайдыр финансылык укук бузуулар болсо же болбосо купуя сырларды жашырган адамдар болсо ошолорду аныктайбыз да. Мага бир эки суроо бериңиздер. Ал үчүн сизди азыр кошушубуз керек, бир приборго, уруксат берсеңиз. Ооба. Мындай нерселер боло берет, ал таптакыр эле жалган айтпаган киши болбойт да. Кызматка тиешелүү калп айтууларды аныктайт экенсиздер да, Азыр мисалы үчүн сиздин атыңыз жазгүл, менин атым Жазгүл. Азыр тесттин эми өтөбүз да. Тест канча убакытка созулат негизи? Негизи 1 сааттын тегереги болот. Мисалы үчүн бул тестке баары эле жарай бербейт. Мисалы үчүн ден соолугу жараксыз, кулагы жакшы укпаган, же болбосо жүрөгү оорукчал адамдар, боюнда бар аялдар, ушундай нерселерге противопоказан да. Ошондойлор өтө албайт бизде. Дагы 1-2-3 көрсөткүчтөр бар. Мисалы үчүн астма менен ооруган ушундай адамдар болот. Ошон үчүн баары эле жарай берет. Анын үстүнө бул тестке өтүш үчүн ошол тестке өтүп аткан адамдын өзүнүн макулдугу керек. Биринчиден да адам өзү ыктыярдуу түрдө келип өтүш керек да. Андан сырткары адам бул жерде биз берчү суроонун баарын тең жашыруу купуя сыр эмес. Берчү суроонун баарын биринчи көргөзөбүз. Ушундай суроолор берилет сизге деп. Адам билет ошол суроолорду, угат да. Бирок биз предъявление деп коет, 3 жолу беребиз. Ал ошол суроолор кезеги менен орун алмашып келет да.
ошонусун гана билбейт, калганын бүт билет, суроо кандай суроо келет, бирок анын кезегин билбейт. Биз алмаштырып 3 сыйра 4 сыйра беребиз, анан ошондо анан реакция чыгат. Бул жерде мисалы үчүн реакциялар ар кандай болот, ар кандай реакциялар болот. Адам чын же жалган сүйлөп атканын кантип аныктайсыздар? Адамдын чын же калп сүйлөп атканын биз негизинен аныктабайбыз. Муну ушул аппаратный база, Диана деген прибор баарын толуктап, баарын бир нерсеге алып келип туруп, ошол аныктайт да. Ошол биз калп айтып атабы, калп айтпайбы деп айтпайбыз. Бир ошол биз суроо берген суроолорго адамдын реакциясы болдубу, болгон жокпу деген аныктайбыз. Есть реакция на стимул. Стимул деген бул керектүү суроо да. Мисалы үчүн бизге эмне керек? Адам жумуш ордунда арак ичеби, же болбосо наркотик чегеби, же уурулук кылабы, же бир ошол иштеген жерден купуя сырды бир жака жеткиреби, же чет өлкөлүк бир мекемелердин агентиби, ушундай нерсе бир суроолор болот да, кызыктырган адамда. Мисалы үчүн бир жооптуу кызматта отурган адам криминалдык чөйрөлөр менен байланышы барбы, криминал менен, же болбосо бул өзүнүн биографиясын жашыргандар бар. Мисалы үчүн мурун кылмыш кылып, анан анкетасына толтурбай, же болбосо мурун соттолуп, анан анысын алдырып коюп, анан кызматка келгендер бар да. Ошолорду да биз аныктайбыз. Ошол мындай жалган айтканы сиздин экрандан көрүнүп турабы? Бул жерде ошол дыхание деп коет, алды үстү деңизде турат, верхний нижний дыхание прибор. Бул адамдын эки түр дем алуусу болот. Көкүрөгү менен, анан курсагы менен дем алат адамчы. Көбүнчө көкүрөгү менен дем алган, бул физикалык жактан эметкен адамдар көбүнчө ошол көкүрөгү менен дем алат, гөдөнү менен. Кабыргалардын мышцалары деп коет, ошолар кыймылдап өдө жагы менен дем алат. Кээ бир адамдар промежуточный деп коет, экөөнүн ортосунда дыханиясы бар. Кээ бир адамдардыкы ошол жылуу курсагы менен дем алат да. Бул эки прибор ошону карайт. Андан сырткары сиздин ар жагыңызда турган бул артериальный давление, бул жүрөгүнүн согуусу боюнча билинет да. Ушул эки нерсе дагы эң маанилүү, себеби адам өзүнүн организминде ушу эки нерсени контролдой албайт да. Бул дем алуусун токтото албайт адам. Анан жүрөктү урба же сокпо же батыраак сок же жай сок деп контролдой албайт. Себеби экөө баш ийбейт. Адам сознаниясын эс үчүн жоготкон күндө деле жүрөк сого берет, дем ала берет. Бул эки функция адамга баш ийбеген нерселер. Андан сырткары акыркы жылдары ушул эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири бир ушул приборлор менен показатель, бул ошол кожно-гальванический реакция деп коет. Колуңузду көтөрүп койсоңуз, мына ушул датчик КГР ушулар экөө адамдын денесинде бир кандайдыр реакция болор менен элимпостор аныктап чыккан, бул жерде потовыделение болот да. Тер чыгат. Тер чыгат. Ушул эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири да. Ушул аркылуу абдан жакшы жетишкендиктер бар, аныкталат да. Мага суроо берип көрүңүз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мен азыр эле полиграф аппаратына отуруп, бул аппараттын чындыгында эле жалганды аныктай тургандыгына ишенип калдым. Анткени мен жалган айтканымды аппарат аныктап берди да. Анан алдап атканда ушул кан тамырларынын согушу, манжалардан чыккан терлерди дагы мындай сезип аттым да. Бул аппараттарды чындыгында эле мамлекеттик кызматка кирген кадрларды тандоодо колдонсо аябай жакшы болчу да экен. Саламатта калыңыздар.